Салам экендештер, арбаңыздар чукул кайрылуу. Кече күнү 4 июнда Россия Федерациясынын Следственный комитетинин жетекчиси Александр Бастрыкин чогулуш жыйын өткөрдү. Жыйында болсо ошо 9-10 июнга чейин рейд өткөрүүгө уруксаат берди. Биринчи рет ошол кылмыштуулукка каршы мигранттарды текшергиле деп уруксаат берди. Ошон үчүн документтериңерди түптөп тазалап, жашнакай айлантып, андан тышкары эмгек келишим биринчи рет текшерип атат. Жок дегенде ГПХ жасатып алыңыз, гражданско правовой характера договор. Самозанятый жасатып алыңыз, же болбосо эмгек келишим. Ошо эмгек келишим боюнча кимге суроо болсо, мен азыр номер айтам, мекендештер атайын консультационный центр борбор ачты, эмгек келишим боюнча толук консультация берет. Номери болсо плюс 977 71 71 117 мен жазып коем. Андан тышкары таксист мекендештерди токтотуп атыптыр. Ошол таксист мекендештери бир мекендешибиз 30 000 штраф айып төлөдү. Ал штрафты болсо жанагы туура эмес ручканы колдонгон үчүн. Мен азыр ошо такси мекендештерге да ошол видеону киргизип коем. Киргенден кийин өзүңөр түшүнөсүңөр, көргүзүңүздөр. Ладно. Ошол мекендештер сак саламат болуңуздар, аман эсен документтериңерди тууралап алыңыздар. Ошол рейдти аман эсен барып өткөрүп алалы. Кече күнү 4 июнь 2024 жылы Казанский вокзалынын артынан гаилер токтотту. Азыр мондай ручкалар бар экен. Биз эски көптөн бери иштеп жүргөндөр билсе керек, жаңы келгендикке карап билбей калдык. Ушул ручка менен кармап алды бизди. Гаи токтотуп туруп эле ручканы сурады. Путевой листти карап туруп, ручканы алып туруп зажигалка менен монтесе өчүп калат экен. Буга чоң суммада штраф салды. Азыр ошого жараша рейд болуп атыптыр, ошон үчүн абайлаңыздар. 4 июня текущего года председателем Следственного комитета Российской Федерации Александром Бастрыкиным было проведено совещание. По итогам совещания было принято решение о продолжении проведения рейдов в местах общественного скопления иностранных граждан. Поэтому мы настоятельно советуем иностранным гражданам при себе иметь паспорт, регистрацию, трудовой договор и миграционную карту, где стоит отметка о продлении срока пребывания в Российской Федерации. У кого на руках жалоба апелляционная о том, что мы обжаловали постановление суда о выдворении, носить с собой экземпляр с входящим штампом. Правовой центр Агентум находится на защите ваших прав. Обращайтесь к нам по телефону 8 936 171 71 88. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, арбаңыздар Москва жергесинде таксопарктар абдан көп. Бирок ушул таксопаркты биздин мекендешибиз Бишкектин кулуну Акрам деген жигит ачыптыр. Эң жакшы шарттар менен подключение кылат, арендага берет жана выкупка да машиналерди берет экен. Биз сунуштайбыз, текшердик, диаспорадан десеңиз эң жакшы шарттарды түзүп берет. Номери +7 495 085 50 00. Дагы бир жолу диаспорадан жакшы шарттарды түзүп берет.